Алиянын өлүм боюнча иш тергелип сотко өткөнүнө 1 айдан ашты. Мына ушул аралыкта сот отурумдары өттү. Кандай болуп жатат сот? Ошону азыр Алиянын чоң энесинен сурайлы. Сот отуруму уже башталды. Буга чейин Исхаков болсо больницага жатып алып 3 жолу сотту пропускать этип келбей аткан. Мына бүгүн алып келишти. Биз ушу Феликс Осмоновдун баягы ишенбөөчүлүк көрсөтүп отпуск сурадык эле, бирок бизди канааттандырган жок. Бул биз эмнеге нааразы болдук? Ушул эле иштердин баардыгын алып барып жүргөн дагы эле Данияр Талайбековдун кылган кылыктары, ушундай бизге кылган басымдуулугу дегендей. Ушуларга бир жамандык кылалы же тиги бул деген жок. Бир гана акыйкатты сурап атабыз. Же сиз сот отурумунда айтып кеттиңиз да, бизде тергөө учурунда ошол операция жасаган стоматолог Айганыш Кадыркулова менен анестезиолог Айнура Туратбекова менен беттештирүү болгон жок депчи. Демек, сиздер алардын оозунан окуя кандай болгонун уга элексиздерби? Жок, ага жете элек. Биз деген следовательдерден сурап, жок дегенде бул мамасына менен очень ставка кылып койгулачы десек, кылбай келди. Анан өзүнүн эле Туратбекованын агасы айтып атат да, бул деген тиги Данияр жана Талайбеков менен биздин следователь Кыдыралиев Бакыт экөө тууган. Ошон үчүн муну жаба алган жок деп эле ачык эле айтты бизгечи. Эми ал жерде баягы сүрөткө тартып албайсың, анан сүйлөгөн жаздырып албайсың. Ар ким кишине эле башыңан өтпөгөнүн билбейсиң да, баарын эле аңдып эле жүрөсүңбү, ким эмне деп сүйлөйт деп элечи. Сотто сиз ишенбөөчүлүк көрсөткөнүңүздүн бирден бир себеби ошол Данияр Талайбеков эмне үчүн камакка алынбай жатат деп айтып атасыз да. Анан негизи Данияр Талайбеков дагы буга чейин башка бир YouTube каналга интервью берген экен. Анда өзү дагы айтып атат да, мен ошол КГМА менен Дентамакстын ортосунда келишимге убагында кол коюлбай калган экен, унутулуп, мен ошону гана бүтүрдүм деп атат да. Бирок ошол жерден баягы документтерге кол койдурганын өзү мойнуна алыптыр. Бирок биз азыр интервью алалы десек, айыпталуучу тараптардын бири дагы макул болбой койду. Эми бул жерде келгенде делечи бүт эле КГМАнын эмелери келип атат да, келгенде эле бир жактуу сөз сүйлөшүп атпайбы? Булар эч кандай жанагындай айтып атат, аналгы менен кет анал, анда кандай бул Алымкадыр Бейшеналиев калп айтып атабы деген да бизде суроолор болду да. Кет анал менен аналгын сайганга болбойт, баланча 14 жаштагы балага 6-чы клиникадан айтып атат, дагы башка эксперттер айтып атат, бул болбойт балага деп атса, бул жерде келип жана Саранов деген айтып атат. Биз колдонуп эле келебиз, колдонуп эле жүрөбүз дейт да. Анафилактик шокко чейинки маселени карасак, бул жерде буга чейин деле айтканбыз, Дентамакс менен КГМАнын поликлиникасынын ортосунда эч кандай расмий келишим болгон эмес. Анан Алиянын өлүмү болгондон кийин гана бул Данияр Талайбеков ошондо өзү деле мойнуна алыптыр. Эки жака барып ошол документтерге кол койдурат экен да. Анан ошондо деген бул жакта системный бир проблема болуп атат да, көйгөйчү. Анан негизинен сотко кирип катышсаң болот, бирок сот ичинде күбөлөрдүн айткан сөздөрүн же болбосо ошол процесске тиешелүү адамдардын сөздөрүн ачыктаганга тыюу салып койду. Анткени соттун сөзү боюнча, эгерде биз ачыктап койсок дейт, кийинки күбөлөр ошого баягы сөздөрдү угуп алып, анан ошого байланыштуу анан показаниялары өзгөрүп кетиши мүмкүн дейт да, айткан сөздөрүчү. Мен канчалык андай туура чечим чыгарды эмне анан айта албайм, бирок ошентсе дагы Алиянын өлүмү бул мындайча айтканда коомдо резонанс жаратты. Анткени стоматологиялык мындай жөнөкөй операция маалында кантип эле жаш балдар каза болот деп дагы мындай коомчулукта көптөгөн суроолор бар да. Эми эне болгондон кийин баардыгын түшүнүш керек болчу. Өзлөрү ушунчалык жүрөгүбүзгө ушундай мус кылды. Эми вообще кечиргис мус кылды. Булардын баарын айтып отурса, эми Алия кайрылып келбейт. Ушундай больно. Мамасына мындан бетер больно, да сотко келе албай отуратына. Келимдин акыбалын кичинекей эмеси да бүт эле энесинен передаваться этилет да. Ошо кичинекей неберем дагы энеси кандай болсо ошондой болуп ооруп сотко келе албай отурат. Анан биздин булар болсо түп-түрү жапжагышына басып жүрөт, буттары басып, мына ичиндеги төрөлө элек баласын защита кылып жүрөт. А мен 3 жаштагы балам жерде жатат. Мен эмне ушул бойдон баламды өлтүрүп коюп эле защита жок калып калышым керекпи? Бизде Кыргызстанда дагы мындай жок дегенде,
бизге баламдын укугун, аялымдын укугун же карындашымдын укугун ушуларды коргойлу деген адамдар да булар каалагандай өлтүрүп, врачтар десе эле врачтардын баарына тиги түртө салып силерди ушинтип атат, мынтип атат деп мага антип врачтарды травля кылбасын. Адамдын жакшысы да бар, жаманы да бар. Врачтардын да жакшысы бар, жаманы бар. Мен экөөнү гана күнөөлөп атам, мисалычы. Булар шалакылыктан өзүң деле уктуң сотто. Ошол учурда анестезиолог жок болчу деп атат, туурабы? Жана эмеси пипикет эткенде жок болчу деп атат. Бул шалакылыкпы? Баланы өлгөндөн кийин таштап кеткен бул шалакылык эмне? Даже элементарный тиги скорый чакырып алып барып койсо болот эле да моргко өзлөрү. Милиция чакырып өзүбүз чакырдык. Ошолорду бул шалакылык эмне? Мындан артык кандай доказательство болушу мүмкүн? Ооба, операция мезгилинде ошол бир прибор мындай үнү чыгып калды дейт ассистент стоматологдун. Анан ошол мезгилде анестезиолог ордунда жок болгонун айтты. Кийин келди деди, бир 15 мүнөттөн кийин деди. 15 мүнөттөн кийин келди. Негизи азыр мындай соц тармакты да карасак дагы Севаран бул жаңы метод деп аябай реклама болуп атат да. Кыргызстанда дагычы анткени балага зыянсызыраак экен, анан мындай уктатып коет экен, ийне сайбайт экен деп ата-энелер ошол балага канчалык баягы оорубасын деп ошол процедураны азыр жасатып атышат да. Анан бирок ошол эле учурда ошол операциядагы кандайдыр деңгээлде баланын баягы өлүмүнө да алып келиши мүмкүн деген нерселерди дагы айтып кетиш керек экен. Маселе ошондо болуп атат да. Аларды айтышпайт экен да була. Мисалы делечи комиссиянын составында дагы бир терапевт врачты өзүбүз тараптан киргизди элем. Ошондо комиссия болуп эметип атканда да айтты да, бул дейт эч кандай побочный эмелери жок деп түшүндүрөт да бизде врачтар. Мисалы ушундай эле болуп атат да, айганыч деле бизди алып келгиле, жазай калам, же болбосо заставить этип эле айганыч сен жаза деп зордуктаган жокпуз да, туурабы? Бул алып келгиле жазайм, бир күндө бүтөй калам дейт. Эми булардын сөздөрү деле көрдүңөрбү канча болуп атат. Бирөөсү айтып атат 6-7 тиш деп атат жана эксперти. А бул болсо айтып атат 10 тишин үстүнө жазып салдык деп атат. Астына успеть эткен жокпуз деп атат. Анан булардыкы деле эмеде көрсөткөнү объяснительнелеринде совсем башка. Булардын эле бүт эмелер сөздөрү эки андыда бардыгы. Алиянын өлүм боюнча сот уланып жатат. Буга чейин бир нече медсестра сурак берди, сотто өзүнүн көрсөтмөсүн берди. Анан бүгүн бир анестезиолог эксперт келди. Эми мындан ары дагы башка дагы күбөлөр суралат. Анан кийин шектүүлөр, анан жабырлануучу тараптагы көрсөтмөсүн берет. Сиз медиа капты көрдүңүз, биз менен калыңыз. Биз сиздерге ушул соттон маалымат берип турабыз.